Кочкордун түн жагы, чоң суу жээги, жол үстүндөгү кашатта Кочкор атанын кабырына жакын Кыркчоронун күмбөзү делип, топурактан салынган майда бир далай бейит бар. 3 бурчтуу дубалчанын ичинде бир жаккы бурчунда 15 чамалуу күмбөзчө, калганы чачырап, кокту чаптын ичинде саз оюн кыраанга салынган. 40 күмбөздүн 3-өө жер болуп житип калган. Бири сазга тие болгондуктан жемирилип, араң эле түбүн нугу турат. Манас менен Семетейде айтуучулар чоролордун 16-17син бир жерде, калгандары 2ден бирден ар кайсы жерде өлгөндөрүн айтышат. Күмбөздөрдүн турушуна караганда ырчылардын айткандары ырас эле болуп чыгат. 1885 жыл чамасында Жумгал Тескейден келген Саяктын караяларынан Төлөмүш Токтогул деген кишилер келип, ушул жерге илгери биздин бабаларыбыз болуп күмбөз салынган экен дешип, бата кылып кеткен. Белек Солтоноев. Кызыл Кыргыз тарыхы.